Кутманды окуша кечиңиздер менен ардактуу теле көрүүчүм. КТРК жана ошондой эле КТРК музыка телеканалдарында үй бүлөлүк баалуулукту барктаган, даңктаган кош келиңиздер теледолбоору старт алмакчы. Билесизби, бүтүндө Кыргызстаныбызда тынчтык, бакубатчылык болуш үчүн кичинекей кымындай үй бүлөбүздө ар дайым тынчтык болуш керек экен. Ошол себептерден үй бүлөңүздөрдө ар дайым бакубатчылык болсун. Кызматыңыздарда Айзада Жамгырчиева. Кош келиңиздер долбооруна. Кош келиңиздер. Ардактуу көрөрманым, бүгүнкү конокторум тууралуу кеп кыла турган болсом, 14 жылдан бери бирге түтүн булатып, жашоонун ысыгында күйүп, муздагында тоңуп жүргөн таланттуу, азыркы учурда бирок бакытта балкыган жубайларды айткым келип турат. Таланттуу, ары үлгүлүү Сезбек Искеналиев жана Жаркынай Искеналиеваны тоса алабыз. Кош келиңиздер. Саламатсыздарбы? Кош келипсиздер. Келинчеңиз чындыгында эле атына заты жараша жаркылдаган ай экен. Жаркылдап келди. Рахмат. Сиздин маанайыңыз кандай? Аябайсың. Эми ушу менин жөнүндө болуп аткандай, менин чыгармачылыгым жөнүндө болуп аткандан кийин, албетте менин маанайым 5. Сиз жана сиздин үй бүлөңүз тууралуу дагы экендигин унутуп койбоңуз, э? Анда эмесе келиңиздер, төрүбүзгө сиздерди өтүңүздөр дейли дагы. Программабызды баштайбыз. Келиңиздер. Искеналиевтердин бактылуу үй бүлөсүнө кызыктуу саякат. Түгөйлүү жандар табышкан күндөн тарта бир бүтүн болушуп, эки тагдыр бир жолго түштү. Ошентип чоң сүйүүдөн кичине мамлекет жаралып, Искеналиевтердин үй бүлөсүнө 14 жыл толду. Шаңдуу ырын-ырдап, кыймыл-аракетке бай бийим бийлеп, ар убак маңдайы ачык Сезбек Искеналиевке ысымына жараша жүзү жарык Жаркынай Искеналиева туш болгон. Үй бүлө досторунун, туугандарынын айтымында жубайлар бири-бирине куп келишип, экөө тең кичипейил, жөнөкөй, ак көңүл, кыялы жумшак, маңдайы жарык инсандар. Экөөнүн тең жылдызы Арстан, ал эми жаш курак айырмасы 6 жаш. Сезбек Искеналиев жубайынан жардамын аябаган, балдарын мээримге кем кылбаган жакшы ата, татыктуу жолдош. Ал эми жеңебиз жолдошун гана эмес, анын ырчылык кесибин да сүйө билип, үй бүлө башчысы гастроль тойдо жүргөндө ордун жоктотпойт. 20 жашынан тарта Сезбек Искеналиевдин музасы болуп келген Жаркынай Искеналиева 1986 жылкы Бишкек шаарында туулуп өскөн. Бүгүнкү күндө да жолдошунун чыгармачылыгын колдоп, үй бүлө биринчиликке коюлуп келет. Сезбек жана Жаркынай Искеналиевтердин көнөрбөс байлыгы, дөөлөтү, ырыскысы бул 4 баласы: Даткайым, Баямир, Нагима жана Аружан. Ал эми алдыңкы үй бүлөлүк пландар балдарды аман эсен өстүрүп, татыктуу тарбия, сапаттуу билим берип, ата-энелик парызды аткаруу дешет Искеналиевтердин үй бүлөсү. Кош келиңиздер долбоорунун куттуу студиясында Искеналиевтердин үй бүлөсү экендигин сиздерге айта кеттик. Анда эмесе Сезбек мырза, бүгүнкү столубуздун үстүндө отурган кадырман конокторду тааныштыра кетсеңиз. Бул жерге мен көбүнчө бир туугандарым келди. Ошо кайын жагыман кичине апам келишке эле, анан кичине састымалап калып, баягы кичине келе албай калды. Анан туура түшүнөт деп ойлойбуз. Анан мен болсо бул жерде мен өзүм 11 бир тууганмын. 11дин 10-чусумун да. Эркек балдардын кичүүсүмүн. Анан бул жерде ошо экинчи байкем, Рахат байкем, бир тууган байкем. Кош келипсиз. Бул жерде олтурган болсо менден кийинки карындашым, ошо кичүүбүз да, ошо Азима экөөбүз, кичүү Азима аты. Бул жерде отурган Руслан менин классташым бул. Бала кезден, бала бакчадан бери чогойгон классташым. Менин өзүм биз бир туугандардан ошо үйдө 6 кыз, анан 5 эркекпиз да. Анан ошо 5 эжекем бар. Эжекемдин бир эжекем, ошо 4-чү эжем Бурул эжем. Кош келипсиз бизге. Андан кийин болсо, бияк менин үй бүлөм. Мен келинчегим, ошо биздин үйдүн куту, биздин мен балдарымдын апасы, менин жаркыраган жубайым Жаркынай. Эми мен өзүм балдарым менен тааныштырып кетейин. Ушул бул жерде улуу кызым, туң кызым, аты Даткайым, апасы, чоң апасы коюп кеткен атын. Ооба. Даткайым, биздин студиябызга комуз менен келгениңизге чоң рахмат. Кош келиңиздер. Кол чабып койбойлу, кичине мындай. Бүгүн майрамда отурабыз. Азыр дагы ошо комузда кичине күй ойноп берет өзү дагы. Өзү болсо 68 мектепте окуйт. Анан ошол эле учурда Шубинде дагы окуйт. Шубин мектебинде да музыкалык билим берип коелу деп. Анан азыр күбө болосуздар. Андан кийин болсо, жана менин уулум, бул Баямир аты. Колуңду көтөрүп койчу, Баямир. Аты Баямир. Андан кийин
Андан кийинки кызым бул Нагиманы аябай жакшы жаттап калдым, анткени студияга кирерде эле баягы өзүнүн студияны жаккандыгын байкап бир чети мүмкүн келечекте журналист болобу деп дагы ойлоп койдум да. Аябай жакшы көрөт, өзү ушул мындай сүйлөгөндү, өзгөчө каалоо тилек айтканды аябай жакшы, биз аябай маани беребиз. Чоң апанын колунан өсүп калган эмес беле? Жок, бул үйдө эле. Өзүм эле чоң айткам Өзү эле. Өзүм эле чоң айткам. Андан кийин болсо, андан кийин кичике кызыбыз бар, ал 5 айда, ал мындай бизге көрүүчү болуп отурат. Ооба, экрандын артында турат. Салам ага да салам айтабыз. Кол чаап, көрүүчү болуп отурат, бизди колдоп, коштоп. Анан жана женден бир нерсе айтып кетким келет. Ошо өзүмдүн кайын журтум менен кичине тааныштырып кетейин. Өзүлөрү келе албай калышты. Кайнатам менен кайненем дагы ошо кичине ден соолугуна байланыштуу. Анан Жаркын өзү 2-1 тууган. Мен кайным бар. Кайным дагы ошо чет өлкөдө иштер менен, үй бүлөсү менен ошол жакта да, же болбосо бул женге колдоп коштоп эле келмек. Негизи апам келем деп аткан. Анан негедир ошо ден соолугуна кичине байланыштуу. Ошо келе албай калды да. Алгачкы эле суроом албетте сиздердин үй бүлөңүздөр тууралуу болсун. Сиздердин үй бүлөңүздөрдүн жаралуу тарыхы жөнүндө айтып берсеңиздер. Кимиңиздер биринчи жакшы көрүп калдыңыздар? Кимиңиздерде сезим пайда болду? Негизи бул нерсени сыймыктануу менен айта алам. Анан бул Жаркын ай менен таанышканда бул негизи эле мурун эле таанышыптырбыз. Баягы Жаркын айдын бир тилеги болгон экен. Эс тартып келатканда ошо ырчыга турмушка чыксам деп тилек кылган экен. Сиз кыялуу болгон экенсиз да? Жаркын ай айымдын. Анан ошо Кудай таалам ошондо бир жакшы кыялың орундалат деп койсо керек. Анан Кудайдын буйругу менен мен жолугуп калдым. Жаркын ай мага ошол жөнүндө айта кетиңизчи. Каяктан жолугуп калдыңыздар? Борбордогу бир кафелерде мен музыкант болуп иштечү элем. Анан ошол женге Жаркын айлар курбулары менен туулган күн белгилейбиз деп келип эле, анан ошондон эле жактырып калыптыр мен. Анан эле кыска эле анан эле ошол женден эле өтүп калды. Сүйүү башталды дейсизби? Көрүнбөгөн жиптер байланып эле, анан ошондон көрүнбөгөн жиптериңиздерге азгырылып мен алдымда турган чайды дагы унутуп калыптырмын да. Ооба. Атайын биздин келген конокторубуз үчүн накта таза азыктардан жасалган Smart & Rich компаниясынан чайды даярдап койгонбуз. Сиздердин ден соолугуңуздарга пайдалуу. Ошол себептерден акырын отуруп туруп мен биринчи агабызга куялы. Кыргыз да улууну урматтап келет экен. Эми практика кылып атам эми, көп сындабаңыздар, келиңиз. Чайдан алып ичип отуруп. Бардык жакка тез эле көнүп кетебиз. Жаркын айым, айта кетсеңиз, биринчи көргөндө эле Сезбек мырза сизге жакты беле? Жана кайсы сапатын жактырып калдыңыз? Экөөбүз эң алгачкы күндөрү ошо сиз айтып өткөндөй, ошо курбумдун туулган күнү болуп, ошол жактан таанышканбыз. Андан кийин эле 2-3 күндөн кийин, 2-3 күн эмес, бир 10 күндүн ичинде мен иштеген бир ресторандардын немесин музыкант болуп келип калды. Анан ошондон баштап сезимдер башталды десем болот. Ошо сезимдер жөнүндө мында кененирээк айтып кеткизчи мага. Ошол учур мага кызык болуп атат да, кандай башталгандыгы. Сиз кадам кылдыңызбы же Сезбек мырза? Жок, мен кадам кылып баштап койдум, анан алдан улантып кеттим. Кантип сунуш кылдыңыз? Биз кылдыңыз? музыкант болуп атайын келдик, иштеп. Ошол женге жакыныраак бололу, көрөйүн, кандай баягы неме сындап көрөйүн деп келдим. Сыныңыздан өттү анан? Аябай өттү. Досторумду да ошол женге алып келдим. Алардын дагы сынынан өттү. Аларды конокточу деп. Күнүгө конокточу. Салаттарды берчи, кээ жакшы салаттарды берчи. Бекер берип койчу кээде. Чогулган салаттарды деле берип койчу деген. Ошо бекер берип койгон салаттарды деле кызыгып эле келип калдыңыз. Ошентип салат менен эле бизди үйдө болсо жасаган эч ким жок, Бияка келсе салатты даярдап берип атса. Баары даяр. Эми бойдок кезде үйдө деле чын эле адими деле тамак ичпейсиң да, баягы өзүң музыкант болуп иштесең, эртең менен барып иштейсиң. Эртең менен уктайсың, кечке чейин, кечинде иштейсиң, анан кечинде курсагыбыз тойгуз туруп эле жөнөттүйчү. Сезбек мырза кайсы мүнөзү жагат сизге? Азгырып алды дейсиңби? Ооба. Кайсы сапаты жагат сизге? Кайсы мүнөзү жагат? Сиестин шайыр жүргөнү жагат. Анан кийин боорукер, айткандай кылат. Анан калп айтпайт.
жакшы жактары көп эле. Жаркын айым, айта кетиңизчи, Сейиз мырза, кандай күйөө бала? Баягы сиз тарапка барганда сахнада жүргөн Сезбек Искеналиев башка, анан күйөө бала такыр башка да, туурабы? Ошол себептен кандай кызмат кылат? Эрке күйөө бала, Оо. чын эле анткени жалгыз күйөө бала. Аяка барганда атасы менен апасы неме болгондой эле сыйлайт. Өзү дагы ошо татыктуу деп ойлойм. Икемдүү, ыймандуу, эң башкысы ошол да. Сиздин келбетиңизди карап отуруп, жолдошуңуз ушунчалык сизди жакшы көрөрүн байкадым. Анткени эгерде сүйүү жок болсо, кайгыруу болсо бетиңиздеги бырышты көрөт элем, бирок ар дайым жаш, сулуу, татынакай, жылмаюуда жүрөт экенсиз. Бул сизге комплимент болсун. Андан тышкары кош келиңиздер теледолбоорунун бирден бир өнөктөшү бул Мээрим Давлетованын косметологиялык борбору. Эгерде жүзүңүздү мындан дагы жакшынакай, мындан дагы жаш кылгыңыз келсе, албетте сулуулукту арттырууну кааласаңыз, мына ушул Мээрим Давлетованын косметологиялык борборун сунуштайбыз. Мээрим айым бир гана Кыргызстанда эмес, Израиль, Россия, андан тышкары көптөгөн Франция мамлекеттеринде окуп келген, тастыкталган адис сиздерге сунуштайбыз. Сезбек мырза, сиздин бала чагыңыз жөнүндө кеп кыла турган болсок, бул албетте айттыңыз 11 бир тууган болчук депчи. 11 бир тууган, албетте сиз агаңыздын көйнөктөрүн кийип калган, агаңыздын шымдарын кийип калган учурлар болсо керек, э? Ооба. Болду эле. Анда агаңыздын оозунан угалы. Рахат ага, келиңиз, айта кетсеңиз, Сезбек мырза кичинекейинде кандай бала эле, шок беле же тынч беле? Сезбек инибиз бала кезинде эле кичүүбүз болгондон кийин эрке өстү. Көп деле оокат кылдырчу эмеспиз. Айылда ар кандай ушу музыка конкурстар болгондо ошолорго көп катышчу. Өзү жоош бала болчу. Эми улуу агасы катары кээде укпаган учурлар болот, кокус кылып койгон учурлар болобу сизде? Болгон да эми. Анда болгон да эми. Эмне болду эле, кандай ушул учурда какыс кокус кылдырдыңыз? Же малга барбай койду беле, же ырдап жүрүп алды беле? Кандай окуя болду эле? Малга чык деп жумшаганда кээде тиле албаса ошо урушчубуз. Урушчуңузчу же уручуңуз беле? Урушчу. Урчу деле эмеспиз, урушчубуз. Кичине эле какыс кокус кылып койчусуз, э? Анча-мынча какыс кылчубуз. Сезбек мырзанын ыйлаган учурлары эсиңиздеби? Ыйлачу. Эмне үчүн ыйлачу? Основном ошо ырдайм деп, кээде ырдабай эле кой деп дагы биз каршы болдук да. Эмне кереги бар? Мынтип ырчы болоорун билген деле жокпуз да. Анан кийин студент болуп биякта биз менен чогуу жашады, Кренкейде окуп жүргөндө. Ошол убакта чогуу чай ичип отурганда эле Сез басып кетип калчу, эмне басып кетип калат? Көрсө ошол убакта илхомдор келишкен да. Анан биз маани берчү эмес экенбиз да. Биз 5 эркекпиз да. Сез өзү бөлөкчөрөөк болчу да. Кандайраак бөлөкчөрөөк дегениңиз? Мындай нежныйраак деп айтса болот эми, бизде эмес мындай кичине. Ак кол мындай, жумушка жок, э? Жумушка да кичине жоогураак болчу. Ошо апамдар айтып калат, раматтылык апамдар. Эжем, папамдын эжеси. Тоого, жайлоого бар, ошо Сез жайлоого барыптыр, жайлоого барып ошо мал сал эметип жүдөсө керек, анан ошо эжем байкаса керек да. Кетир муну кереги жок, бул айылга алып калбагыла, окуткула деп ошо мешкекке кетиптир. Ия. Колго түшкөн немистей болуп деп ошо эжем айтыптыр да. А киши байкаса керек эми улуу кишилер да, биз эми маани деле бербейбиз да ал убакта биз деле. Сезбек мырза, эсиңизге келип кеттиби ошол немис болгон учуруңуз? Ооба. Ал учурда ушу тоого алып барып таштап коюшканда, баягы малды карап тур депчи. Анан мен эртең менен турсам баягы август айында кыроо басып калат да, мына поездден эртең менен туруп ачып карайм да, анан жатып алам да барыпчы. Анан ошо күндө мурдум бар шыпырылган, беттерим бар шыпырылган, жүдөгөм, колдорум бар кезилген. Анан ким ошо эжекебиз айтпай, раматтылык эжекебиз, чоң эжекебиз да, атамдын эжекеси. Анан ошо бар, муну кое бергиле. Бул колго түшкөн немисте колунан эчтеке деле келбейтин, бул эле ырдасын деп баягы көрөгөчтүк кылышканбы, балкимчи себеби же чын эле жүдөп оокат кыла албасаң, балким ошол жактан өзүн табат деп баягы жөнөтүшкөн да. Жакшы экен. Азыр мен сизге бир суроо бергим келип турат, албетте. Келиндин ысык чайы, келиндин сизге болгон мамилеси кандай, жана келиниңиз жөнүндө эмне деп айта аласыз? Кайсыл тамагы сизге ар дайым даяр? Келинибизде эч нааразычылык жок. Ар дайым барсак ысык чайын берет. Салаттарды укмуш сонун жасайт. Кайсы салатты жагат сизге?
Көп эле эми. Анан көп эле салаттар жагат. Көрдүңөр бизди салат менен гана кармаганда. Тамактар да жагат жакшы. Камырчы камыр. Камыр да жагат жакшы. Жакшы. Эч кандай претензияңыз жок, Жакшы, жакшы, ошону эле угуп коеюн дедим эле. Кыргызстан тоолуу аймак болгондуктан көбүнчө айымдардын бетинде кара тактар бар, сепкилдер бар, өзгөчө төрөттөн кийинки. Эгер сиздин дагы жүзүңүздө кара тактар болсо, заманбап аппарат лазерлер менен эң натыйжалуу кетирсе болот. Аппараттын жардамы менен төрөттөн калган кара тактарды эң натыйжалуу кетирсе болот. Биздин клиникага кайрылыңыздар. Бишкек шаарында, Ош шаарында, Жалал Абад шаарында жана Москва шаарындагы филиалдарга келиңиздер, чыга карабыз. В каждой семье есть своя чайная традиция. В моей с самого детства были мамины песни. Она всегда находила какую-нибудь песню под настроение за столом. Так пение пришло в мою жизнь, и я уже не представляю себе чаепитие без ароматного чая Smart & Rich и новой песни. Чай Smart & Rich. Полезное удовольствие. Сезбек мырза, алгачкы сахнага чыккан учуруңуз эсиңиздеби? Эң алгачкы чыкканым боюнча ушу эжекем айтып бербейби? Себеби мени ушу чыгармачылыкка ушул эжем түрткү берген деп айта алам да. Демек өзү дагы чыгармачыл инсан экен. Ооба, башынан эле ушул эжем мени кичинекей кезимен жанына эшитип алып, өзү айтып берсин, өзү сонун кылып айтып берет болуш керек. Кандай кайсырларды жаттатканын ошол жөнүндө айтып берсе болобу? Ушу сез менен көбүрөөк жүрдүм. Кичинекейинде дагы, ушу ырчы болгондо дагы. Ушу Сезбектин керек болсо ушу чыгармачылыкта кандай кыйналгандарын да көрдүм. Себебинде Сезбек менен мен гастролдорду чогуу чыктым. Мындайынан нарындан баштап, өзүбүздүн жерибизден баштап. Демек сиз дагы кээде ырдап калчу экенсиз да, ырдайсыз да? Жок, мен мындай көп ырга жокмун, бирок чынын айтсам, бий менен жооп бере алам эле. Кандай жерде болсо. Жакшы билесизби? Музыка койдуралыбы азыр да? Жок, кереги жок. Кайсы музыканы коелу? Мен деле Сезбек айтып каламайм, тиги жана кыздарды билетпей, мени билетип койсоң болот деп тамашалап коем кечкесе. Сезбек Исканалиев өзүнүн бир тууган эжеси менен сахнада жүрөт деп, Ооба, ошондой кеп болбосун дейт да, бул элечи. Анан бирок Сезбектин эң жакшы сапаты бул кичинекейинен боорукер, мындай азыр деле ошондой жароокер, мындай кыйналып турам десең, эмне берерин билбей, колунда болгон нерсесин бергиси келет. Аябай боорукер, назик, эмнени айтсаң дагы эмне кылып берейин, эмне кылайын деп ушуп жан талашып бардык нерсесин. Мактаганыңыздан кызарып кетти. Сезбек мырза, мынчалык көп мактачу эмес окшойсуз. Жок, мен Сезбекти бетине мактабайт окшойсуз да. Бүгүн өзгөчө кызарып чыкты, көрдүңүзбү? Эл алдында. Эл алдында эле эмес, мен Сезбектен сыймыктанам. Чынында эле. Бардык жагынан жакшы деп. Сезбек мырзаны эң жакшы көргөн сиз окшойсуз деп калдым. Оозуңуздан түшүрбөйт экенсиз. Себебинде мен ушу кичинекей кезинен мен айтып атпайм, эжекелерим студент болуп кеткен ушу Сезбек менен бул Айзиманы мен аябай жакшы билем да, потому что анан келиниңиз жөнүндө эле такыр сөз кылбайсыз. Жок, ага келиниңиз ысык чай менен тосулат деп эле. Кесек жетти, бүгүн үй бүлөлүк программа. Сезбек Искеналиев десе Жаркынай айым да, Жаркынай айым десе Сезбек. Сиз мен менен талашпаңыз деп эле. Мен сиңдим айткандай, бирөөгө жолуксаң эле Сезбектин эжекеси сиңдейсе, бир кошунам айтып атпайбы, ырчылардын да бир тууганы болобу депчи. Анысы кандай бул Сезбек менен эми, конечно, бир тууганы болот дечи, ар бир кишинин 5 болобу, 2 болобу, 1 болобу. Мен ушу бардык бир туугандар менен сыймыктанам. Сезбек менен өзгөчө. Себеби Сезбек мен бир сөзүмдү 2 кылбайт. Ушундай алтын эним бар. Анан бул келин жөнүндө айтсам, Жаркынай ар дайым өзүнүн атындай жаркындай болуп, жаркылдап тосуп алып ысык чайын бергенге не жетсин? Мен Жаркынайга эч кандай неме
айта албайм жаман сөз. Жаркылдап тозуп жаркын айымдын кайсыл тамагы жагат сизге үйгө барганда? Бардыгы тең жагат. Мисалы өзгөчө бардыгынан тышкары сизге ар дайым мындай фирменный тамактар болот го, жасап койгон ар дайымчы. Жок, бардыгы тең жакшы жасайт. Ушу жасабайт окшойт да. Бардыгы деп андай немеси жок. Бардык тамагы даамдуу. Келиниңиз менен мындай кичине кокусташып, кыйкышташып сүйлөшпөй кеткен учурлар болду беле? Жок, биз өзүбүз келиндер менен андай эмеспиз. Каякта болсок чогуу подружкадай болуп, керек болсо коноктосуп атсак да келе жардам берели деп аралашып турабыз. Чоң рахмат айтабыз. Анан айтып калдыңыз, бул жерде карындашыңыз дагы отурат. Тааныша кетсек, микрофонду алып алыңыз. Саламатсыздарбы? Саламатсызбы? Атым Азима. Азима айым, сиз эмне менен алектенесиз? Мен мугалиммин. Кайсыл сабактан? Англис тилинен? Англис тилинен сабак берем. How are you? Fine, thank you. I'm too, thank you. Англисчем түгөнүп калды депчи. Анан бизге айтышты, сизди аябай жакшы ырдайт депчи. Сахнага чыгуу кыялыңызда жок беле? Мен ушу кичине менен ошо сахнага чыгам деп деле ойлочу эмесмин, бирок өзүм кичине баягы ата-эне апам жактан берилген чымындар мага да кичине ошуп кетсе. Чымындар эле мындай чымын чиркейлер. Келгенде токтоп, мага кичине өтүп кетсе керек да. Ооба, сиздики көргөндөр болуп калат. Ошончу мен тиги мындай эле эмен көшөгөнүн артында эле. Жакшы. Анда ошо көшөгөнүн артындагы чымындарды көрсөтөлү эми. Бүгүн мынакей бүтүндөй кыргыз эли көрүп атат, бүтүндөй коомдук телерадио берүү корпорациясы, музыка телеканалынан көрсө, Сезбек Искеналиевтердин үй бүлөсү дагы таланттуу турбайбы деп бир чети көрөрмандар сиздерге баа берсе экен. Кайсыл чыгармат карабыз? Ырдап жүр дегендер деп. Кеттик. Ай нуру бизге төгүлүдү, алтыным аяшчы көңүлүдү, ардактаба жүрүп өтөлү, ай алдыга да келген өмүрдү, ардактаба жүрүп өтөлү, ай алдыга да келген өмүрдү. Азаматсыз, кереметтүү үнүңүз бар экен албетте. Анан сурагым келгени, сиз үйдүн кичүүсү, баягы карындашы болгондон кийин жигиттер сөз айтса керек, жактыргандар болсо керек. Анан ошол учурда Сезбек мырза байкап калган, жолугуп калган учурлар болду беле? Болсо, анда айта кетиңиз эстеп. Баягы кичүүсү болгондон кийин Сезбек чоң айдык да. Баягы эгиздердей болуп эле чоң айдык да. Анан экөөбүз көп баягы тентек да кылчубуз. Мен көбүрөөк тентек болчумун, чын элечи. Мен тентегирээк элем да. Анан кийин баягы экөөбүз бир күлкүлүү нерсе айтып берсем, баягы жана 5-6 жашыңда тиштериң түшөт го. Тиштериң баягы эме жана молочный тиштерде түшөт эмеспи? Анан баягы мынтип маңдай тиштерибиз жок болуп калат да. Экөөбүз жөн отурбайбыз да. Анан печенье алып келип алып, печеньяны жейбиз да, анан эзип алып баягы тиштердин ортосунан чыгарабыз. Ошентебиз да. Анан көп жерден мен баягы тентек болгондон Сиес мени көп жерден түздөп турчу да. Антпе, кыздар минтпейт, кыздар анте ойнобойт, мындай ойнойт деп мен баягы кичинекей кезимде чүк ойночу элем да. Мүнөзү ушундай эркек мүнөз көрүнөт экен, аябай. Сиес келип урушат эле да, мени кыздар чүк ойнобойт, курчак ойнойт деп ошентип көп истейт эле. Бирок угуп калышыңыз беле? Ооба да. Укпасаңыз болбойт да. Биздин үй бүлөдө баягы улууну укмай да, ошентип тарбиялаган да бизден. Жанагы жигит жөнүндө болсо айтсам болгон андай күндөр. Эстеп кетиңизчи ошол. Сөздү алыстатып эле баратасыз. Мен суроону такырт этияктан берсем, сиз бул жактан алып туруп эле жактан берип атасыз да. Студент болуп келдим да. Шаарга студент болуп келип, анан кийин баягы ушундай бала жандап эметип калды. Анан келатып анан Сиес алдыман чыгып калды да. Анан аябай уялдым. Уялып темелеп эчтеке билбегенде кетип баратам. Анан Сиес жаныма мынтип тааныбаган кишидей болуп өтүп кетип атпайбы? Үйгө келип алып эмне дерин билбейм. Анан эме кылбайт, билмексем болуп койду да. Жигитиңиз физикалык жакта мындай чоңураак окшойт, ошондойбу? Ошондой жигит беле? Сезбек мырза коркуп мындай мүмкүн урушпай койгон. Досуңуз, классташыңыздан микрофон узатып сурап кетейин деп атам. Классташтар менен жүргөндө баягы группада ар дайым эле ырдап же өзүнүн өзгөчөлүгү менен Сезбек мырза өзгөчөлөнүп турса керек, Ооба, өзгөчөлөнүп турат. Ырчы да, мен бирдеме болгондо эле айтып коем.
ал артист дагы теңелбей келет деп коем бирдеме болсо. Бул кайсыл жагынан кээде мындай урушканда да ушинтип айтып Жок, атат да мындай да, мисалы. бул- Артист ага теңелбе депчи. Жанагатан бери сиз айтып атпайсызбы? Ушул мындай кандай жактары мындай мага бир немесин айта кетсем, бул дайыма шашып жүрөт да. Биз муну кээде ушундай бир классташтарыбыз, классташ биздин ушу 79-жылкы классташтарыбыз, биз 79-жылы Сезбек негизи өзү 80-жылкы, бирок 79-лар менен окуган да. Анан ушул мектептен Сезбек билбейм, үйдөн Рахатбек айтпай жоош болчу. Бул жоош болчу эмес кичинекейинде. Бул мектепте окумуш тентек болчу. Үйүндө жоош болуп, мектепте ошондой экен да, барып чыгарыш экен да. Болгон ошол жакта эмне бирдемени туура эмес мектептен бирдеме баштасак ушул баштачы, анан акырын чыгып кетчи. Суудан кургак чыгып кеткенди Сезбек мырзадан үйрөнсө болот экен анда. Суудан кургак чыккан жагынан бул алдыга салбайт. Сезбек мырза, ошол жөнүндө айтып бериңизчи, суудан кантип кургак чыгып кетесиз? Билбейм. Өзү да Табият бана ошондой окшоймун депчи. өзү да байкабай калат окшойт. Анан негизи Сезбек ушу ырчы болгорун мен билчүмүн. Анткени бул айтып атпайбызбы, мына кичинекейинде эле мен өзүм деле кичинекейим да ушул 2-класста азыр айтып атат, мен билбей турганча экен. Мен ушул ойноп эле жүрөбүз да, биз экөөбүз садикке чогорганбыз, анан ушул жүрүп эле бир күнү ушул клубда бирдеме болуп, концерт болуп, бирдеме болгондо, бир майрам болгондо, ошо барсам жанагы Рахатбек айткандай өзбек көйнөктү кийип алып, анан чапанды кийип алып, анан башында немеси да бар болчу, жанагы допусу да бар болчу. Мен тез сахнага чыгып алып бийлеген да. Уялбай антип бийлеп атат деп мен аябай таң калгам бер жакта. Уялдыңыз бул жакта туруп. Сахнада турган Сезбек байке уялбай эле, көрүп аткан сиз уялдыңыз. Көрүп атып мен уялдым бер жакта. Анан мектептен деле баардык эле мектепте бир майрамдар бирдеме болсо сөт Сезбек ырдачы. Жакшы. Сезбек ырдачы, ал жагынан жакшы. Урматтуу биздин сулуу жана татынакай бийкечтер жана айымдар, ар дайым сулуу болгубуз келет, татынакай жаш болгубуз келет. Ал үчүн биздин программабыздын өнөктөшү косметологиялык борбор Мээрим Давлетованы сунуштайбыз. Мээрим Давлетова бир гана Кыргызстанда эмес, чет мамлекеттерде дагы окуп келген. Эгерде жаш сулуу болууну, аны менен биргеликте эле жашарууну кааласаңыз, Мээрим Давлетованын косметологиялык борборуна сунуштайбыз. Ардактуу көрөрманым, биз болсо сапарыбызды уланып жаткан учурубуз. Кош келиңиздер теледолбоор бүгүн Эскеналиевтердин үй бүлөсүнө саякат жасап жаткан учуру. Мен сөзгө алаксып эле сиздерге чай куйганды унутуп калып атам. Ошол себептерден азыр өзүмдүн колумдан сиздерге Smart & Rich компаниясынын чайынан сунуп койгур саат этиңиз. Келиңиз. Абайлаңыз, өтө ысык. Колуңузду күйгүзүп албаңыз. Smart & Rich компаниясы накты азыктардан жасалган бул чайлар сиздин бир гана ден соолугуңузга кам көрүп, ар дайым маанайыңызды көтөрөт. Ошол себептерден Smart & Rich компаниясынын чайы менен биргеликте кечеңизди баштаңыз. Ал эми биздин коноктор берейин деген суроом ушул Жаркынай айымга негизи эле чыгармачыл инсандын жубайы болуу кандай сапаттарга ээ болуш керек? Албетте, сизден тышкары дагы көптөгөн айымдар Сезбек мырзаны жакшы көрүшөт. Анан кечинде СМС келеби же чалуулар келеби? Чыгармачылык инсандын жубайы болуш албетте башында өтө эле оор болот экен. Азыр болсо андай деле сезбей калдык. Башында ошо сиз үйдө болгондо же үйдө жок болгон учурда деле көрөрмандар келчи, телефон чалчы. Сиз үйдө болсо фанаттар, мен аларды фанат катары көрөм да. Ал деген сиздин көрөрмандары. Эгер үйдө болсо, албетте чакырчым көрөрмандарын чакырып атат, эшикке келди же телефон чалып атат, сүйлөшүп кой деп. Андан эч кандай кызганыч көрчү эмесмин, анткени сиздин көрөрмандары болуш керек, фанаттары болуш керек. Эгерде алар болбосо, сиз кантип өсүп өнүгөт деген демек сиз башынан эле билчүсүз ушундай кырдаал болот, кыздар чалышы мүмкүн. Ооба, анткени экөөбүз чогуу иштеп жүргөндө деле ошо бир үйлөнө элекчи. Үйлөнө электе иштеп жүргөндө деле көрөрмандар көп болчу. Ошондо эле көрчүмүн. Анан кийин ошону кабыл алып, билип анан кийин турмушка чыккам да. Жаркынай айым, жолдошуңуздун репертуарындагы эң жакшы көргөн ырыңыз кайсыл ыры жагат сизге, өзгөчө мындай жүрөгүңүзгө жакын? Эсимде жагат. Эсимде чыгармасы. Эсимде чыгармасы. Кимге арналган чыгарма?
Эми мен чыгармаларым көп деле, мисалы үчүн көп обончулар, кээ бир да көп эми кээ бир обончулар ошол учурга баягы сүйүү менен же болбосо бир ыйлаган учур менен жаралган обондордо болот да. Менде андай эмес, баягы мендеги чыгармачылык учурум өзүмдө болот. Аны мага гана тиешелүү деп эсептейм. Ошол учурум сезем дагы, анан жазам, кайрыктарды обондор келет ошентип. Анан эң башкысы бул ошо эсимде деген чыгарма, бул ошол ырдын сөзүнө арналып жазылган да, сөзгө жазылган обон. Ошо сөздү туура түшүнүп, аябай берилип ошол сөзгө анан жазылган обон. Ушу кызганыч темасын улай эле Жаркынай айым, мисалы Сезбек мырза ыр жазганда өзүнө кирип кетет, баягы өзгөчө болуп, жалгыз болуусу келет, өзүнүн ырлары менен, мисалычы, анан ырларына кызганган учурлар болобу? Ушул ырлары болбогондо мага убакыт көбүрөөк бөлөт беле, эк чиркин деген ушулар болобу? Мындай кызганыч. Кээ бир айымдар кызганат экен да? Мындай жолдошунчу. Жок, мен ырларына кызганбайм. Мисалы сүйүү жөнүндө жазылган эсимде, анан дагы бир айымдар жөнүндө жазылган ырларды көрүп, ким тууралуу болду экен, дагы кимди? Жок, сиз башында ыр жазатканда мага угузат. Мен ушундай ыр жазган атам кандай экен, угуп көрсөң жактыбы, бул жери мындай кылсам болобу, кандай кылсам болот деп кеңешинде сурайт. Ырларына кызганбайм. Жок, кээде ырдап атканда баягы белгиспей ырдап аткан болом, анан келип карап турат да, кимди ырдадың деген сыяктычы. Аны мен айтыyorum, коркуп кетип, ай мен муну жөн эле жаздым. Жаркынай айым күлүп койгону менен күлүп туруп жайлай турбайбы, аны жаркылдап туруп, ушундай адамдардан сак болуш керек деп. Бура сүйлөгөн күлгөнгө жакшы деп, кичине күлүп да туралы дегендей. Ооба. Бул жерде баардыгы эле Сезбек мырза тууралуу аябай жакшы мүнөздө деп айтып атат, бирок кемчилиги жок адам болбосо керек, Сезбек мырзанын бир баягы жакшы сапатын, анан бир кемчилик сапатын айта кетсеңиз. Кемчилик сапатын деле байкабайм. Байым иш учурунда болуп кетпесе, бирок кемчилик сапаты жок. Бардык жагы өтө идеалдуу анда. Идеалдуу эле. Идеалдуу Мен үчүн идеалдуу, башкалар үчүн билбейм. Сиз мырза, Жаркынай айымдын сизге аябай жаккан сапаты? Мага аябай жакканы ошо башынан бери эле да, башы ошо кайсы күндөн бери тааныш күндөн баштап ошо кыз жигит болуп, анан баш кошуп, анан Кудайга шүгүр 14 жылдан бери ошол дем менен жашап атабыз дейм. Ошол сөз менен бул биз деген баягы сөз, биз деген сезим, биз деген дем, акыл, ошонун баары ошо Жаркынай жашайт, мага ошол жагат. 4 баланы деле өстүрүп тарбиялоо бул чоң жоопкерчилик да. Мисалы Сезбек мырза 4 баланын деле кайсыл учурда ушинтип чоңоюп калган деле сезбей калсаңыз керек, анткени гастролдоп жүрүп, сахналап жүрүп же кандай? Болот. Же өзүңүз да кечинде кармап калган учурлар болобу? Атабыз бизге, папабыз көп жардам берет. Жолдошум көп жардам берет кичинекей кезинен эле. Баягы ыйласа алышат. Кээ бир учурлар деле болот. Баягы колум бошобой калат. Сүт эле жок болбосо дейсизби? Колум бошобой калган учурлар болот. Колум муздак болуп калат, жаргандай бир учурлар болуп калган. Сиз сийип кой деш керек, алып койчу десең дагы ошону баягы жок деп алчы да. Анан кийин баардык жагынан жардам берет. Колдон келишинче. Анан чын эле баягы сиз айткандай ошо гастролдо болосуң, анан убакыт көп бөлүнө албай калат да. Анан бош убакытым болгондо сөз үйдө болгонго аракет кылам. Үйгө келип, келинчем колунан тамак ичкенге балдар менен чогуу чурулдап урулдап, тамашалашып, ойноп алар менен аракет кылам. Анан билбейм балдарым не дейт азыр. Бала бакыт деп коет, албетте. Үйүңүздөрдөгү бакытты толуктап турган бул сиздердин 2 кыз, 2 уулуңуздар бар экен, 3 кыз. Кичинекей кызым менен Аружан, кичи кызым менен 3 кыз, бир уулуңуздар бар экен. Анан мына ушул жерде отурган комузду колуна кармаган мен Даткайымдан баштагым келип турат. Даткайым, микрофонду алсаңыз. Саламатсыздарбы, менин атым Даткайым. Мен номер 68 гимназияда окуйм, 7 классмын. Жана Шубин атындагы Борбордук музыкалык мектебинде окуйм. Ал жакта мен азыр 6 класста окуп жатам. Келечекте ким болууну каалайсыз, Даткайым? Азыр пландарда жок ал. Планда жок. Комузчу мүмкүн, колуңузда комуз бар экен. Бирок ырдаган, сахнага чыккан, атаңа окшоп жагабы?
мен ырдаганга деле шыгым жок окшойт деп ойлойм. Айтып калышабы бул Сезбек Искеналиевдин кызы деп мындай сен окуган классташтарың, досторуң айтып калышабы сага? Ооба, башында мектепке келгенде ушинтип таң калышат, анан бат эле көнүп кетип туугандай эле болуп калабыз баарыбыз. Азамат. Жакшы. Колунда комузду алып отургандан соң мен ойлойм, комузда бизге күй ойноп бересиз, же ырдап бересизби? Кайсыл күйүнү ойнойсуз? Нурак Абдрахмановдун Атилахан аттуу чыгармасын ойноп берем. Даткайым, анда сенин талантыңды сахнадан көрөлү. Ардактуу көрөрманым, аккан арыктан суу агат деп койт экен Кыргызда. Мүмкүн келечекте дагы бир таланттуу инсан чыгат, Кыргыз Республикасынын эмгек сиңирген эл артисти болчу. Жакшы ниет жарым ырыс деп коет. Сахнада Даткайым Искеналиева.
Ой, азаматсың. Сахнада Даткайым Искеналиева болду. Мен ойлойм, мындай талант менен албетте атасы карап туруп ушунчалык суюмуктанып турду, Атасы эле эмес, бүтүндөй мына ушул жерде отурган коноктор, анткени мүмкүн келечекте мына ушундай азыр эле легендарылуу агабыз болгон Нурак Абдрахмановдун Ателлаханын узак күнү азыр чертип атса эле келечекте мен ойлойм чоң бир ийгиликтерди жаратат деп. Бул үйдүн бирден бир баатыры, мырзасы Баямирге кезек келип жетти. Сиз мырзадан кийин эле. Баямир, кандайсың? Жакшы отурасыңбы? Ооба, Маанай кандай? жакшы. Жакшыбы? Баямир, келечекте ким болууну каалайсың? Мен келечекте менеджер болгонду каалайм. О, менеджер дегенде кээ бир улуу муундагы эжекелерибиз, агаларыбыз дагы менеджер ким эле деп сурап калчу эле. Мага да кызык болуп атат. Менеджер деген эмне кызмат аткарат? Менеджер деген бул деген башкарып приказ кылдырат да. Анан? О, сен приказ кылгың келет экен да, Жок, мен жумуш эметким келет да. Менеджер, атаң жанында дайыма бир менеджер жүрөт, Менеджери барбы, Ооба. Баямир, сен келечекте менеджер болгуң келет экен. Менеджер болгондо ошондо приказ берип эле отура бересиңби же кандай кызматтарды аткарасың? Жок, мен дагы аларга жардам берем, бирок мындай көп айлыгын эметем. Эсептейсиң, Ооба. Акча кармай турбайсыңбы, Акча кармаган жагабы? Үйдө акчаны ким кармайт, апаңбы же атаңбы? Экөө тең. Ким кармайт үйдө, акча кимдики? Экөөнүкү тең. Кимисинин акчасы көбүрөөк? Билбейм. Эң жакшы жооп болду окшойт. Кичинекей кезинен эле дипломат экен, дипломаттык кызматка дагы жөнөтсөк болот экен. Баямир, азаматсың, эң сонун татыктуу жоопторду бердиң. Кезекти Нагимага берели деп турабыз. Нагима аябай сүйлөгөндү жакшы көрөт, жактырат деп айтып калдыңыздар. Мүмкүн келечекте журналист алып баруучу дагы болобу, Нагима, канча жаштасың? Буйрсайм 7-ге чыгам. Ой, буйрсайм 7-ге чыгам деди. Келечекте ким болгуңуз келет? Парикмахер. О, эмне себептен парикмахер болоюн деп чечтиң? Чачты жасаганын, чачты кыртырганын. Атаң көп барат, ошон үчүн өзүм эле кыркайын деп чечтиң, Ыр айтканды билесиңби? Эжекемди сыйлайм, жаман ишти кылбайм. Эжекем мага эмне айтса, аткарамын, тыңдаймын. Ой, азаматсың. Азаматсың. Суроо, Сезбек мырза, өзүңүз 11 тууган экенсиз. Азыркы учурда 4 балаңыз бар экен. Келечекте дагы 11 балалуу болоюн деген планда барбы? Эми Кудайдын буйругу да. Кудайдын буйругунан эч ким эч жака кача албайт. Эгерде ошол балдарды Кудай насип кылып койсо, анан сөзсүз түрдө ал дагы эми өз ырыскысы менен келе турган балдар да. Ошон үчүн биз неме кылбайбыз, чамбайбыз. Ошол. Анан негизи эле казан ай кагышат деп коет. Баягы үй бүлөдө ар кандай учурлар болуп калат. Ошондой учурда кимиңиздер биринчи кечирим сурайсыздар? Кимиңиздер көбүрөөк кечирим сурайсыздар? Ушундай учур бизде бир 3 жыл мурун көп болду да. Себеби биз үй салдык. Анан үйдүн баягы дизайн жасайбыз же бир оокат алайлы дегенде эле акылдашып келип эле анан келинчегим тандайт, кымбат болуп калат да. Анан мен тыйынтыбырым жетпей калат. Анан урушушат ошол жерден экөөбүз. Жок, мындай болуш керек эле деп. Анан мен арзанына качырам, буяк тандап алып акышпай калат деп отуруп баягы талаш болуп экөөнөн кызыл чеке болуп урушуп кетебиз чын эле. Анан үйгө келип баягы оокаттын баары жазалгандан кийин баягы бири-бирибизге таарынып калабыз да, кимден болсочу. Анан таарынгандан кийин карачы, биз эмне баягы оокат жасалып бүткөндөн кийин бизден кандай бактылуубуз, ушул нерсе үчүн уруштук, бул жакшы нерсе деп өзүбүздү суротуп элдешип алабыз. Жакшы, урушканыңыздар демек бул урушуу деле десе болбойт, анткени эми ар бир адамдын өзүнүн көз карашы бар да. Мүмкүн сизге кызыл түс жагат дегенде жаркын айымга сары түс жагат, анан ортодогу бул жөн гана талашуу болсо керек. Анан үй бүлөдө так кырымда бет карашпай кеткен учурлар болобу? Мындай урушуп, талашып болду, экинчи
жашообузду улантпайбыз болду деген сыяктуу. Экөөбүз унутуп калабыз, э? Биз тез эле Экөөбүз уруша кетебиз, бирок унутуп калабыз, сүйлөшө беребиз. Кел чай ич, кел тамак ич, анан ошо столдун үстүндө отуруп эле кайра сүйлөшө кетебиз. тез эле Эчебиз ошпайбыз деле. Дегениңизге караганда бул жагы кичине мындай. биз мындай акылдашып урушабыз да. Акылдашып. Азыр көптөн бери урушпай калдык, бир урушуп коелучу деп. Жакшы, жакшы. Ошондой эле болсун. Азыр эле айтып аттыңыз эле бир үй бүлөбүз менен биргеликте. Негизи эле мен байкадым. Агабыз деле ырдайт экен, эжекебиз деле ырдайт экен, карындашыңыз дагы ырдайт экен, досуңуз дагы ырдайт экен. Демек, ыр жандуу инсан баягы тегерегин дагы ушинтип ар дайым колдоп жүрөт окшойт. Анан баарыбыз биргеликте бир ырды ырдап берели дедиңиздер. Столдун үстүндө, баягы шериниде отургандай, билсек биз дагы кошулуп ырдап туралы. Ардактуу көрөрманым, кош келиңиздер теледолбоорунда мына ушундай өзүбүздүн сапарыбызды улантып жаткан учурубуз. Азыр сиздерге бир отуруштан кайсыл чыгарманы аткарып бересиз? Асанкалы Керимбаев агабыздын Кайдасың деген чыгармасын баарыбыз билет экенбиз. Ошолорду ырдап берели бир эки куплетинен. Кеттик анда. Биз жүргөн айлуу түн кайда, биз үзгөн жыпар гүл кайда, көзүңдөн секет болоюн, көрүнүп койчу бир кайра, көзүңдөн секет болоюн, көрүнүп койчу бир кайра. Жалбырак жайдын кечеле, жанаша баскан кез эле, тамаша кыял сөз айтсам, тарына түштүм тез эле, тамаша кыял сөз айтсам, тарына түштүм тез эле. Ай, азаматсыздар, мына ушул ыр эле жетишпей тургандай, биздин баягы чогулушубузга, отурушубузга десек дагы болот. Программабыздын жарык көрүп, мына ушул эфирде чыгуусунда өнөктөштүк көрсөткөн кезектеги компания жөнүндө айта турган болсок, Smart & Rich. Эгерде ден соолугуңузга пайдалуу, ошол эле учурда накты азыктардан жасалган чайды жана кофени ичкиңиз келсе, Smart & Rich компаниясын сунуштайбыз. Кыргызстанда 2013-жылдан бери кызмат кылып келе жатат. Андан тышкары Европада дагы, Азияда дагы эң алдыңкылардын алдыңкысы. Коомдук биринчи канал жана ошондой эле КТРК музыка телеканалдарында кош келиңиздер теледолбоору. Ардактуу көрөрманым, экрандан алыстабай биз менен чогуу болуңуздар. Бүгүн бизде Искеналиевтердин үй бүлөсү, алардын үй бүлөсүндөгү билинбеген саясаты, билинбеген сырлары, үй бүлөлүк баалуулуктары тууралуу кеп кылып жаткан учурубуз. Жаркын Сезбек мырзанын үй бүлөсү жаңы келгенде сизди кандай кабыл алды? Сиз эми жаш кызсыз, анан сизге баягы башка үй бүлөгө эле келип калдыңыз, түшүп калдыңыз. Ал үй бүлөнүн өзүнүн баягы саясаты болот, өзүнүн өзгөчөлүктөрү болот. Биз сиз экөөбүз 2006-жылы баш кошконбуз. Ал жылы шайлоо болуп аткан учур болчу. Билбейм эмне шайлоо экен. Анан сиз үйлөнүп, 3 күн үйдө болуп эле кетип калды, Таласка кетип калды, шайлоого кетип калды. 10 күн жүрдү, 10 күн эмес, 2 жума жүрдү окшойт. Анан бул кетип атканда мен жаман болдум. Биринчи эң жакын адамыңыз кетип атат. Ооба, жакын адам кетип атса, эч кимди Үйлөнгөндөн нече эле күндөн кийин алтай. Сагындырып кетип калган экенсиз да Таласка. Таласка негизи бекер кетпечи эле, таарынганда кетет. Таарынткансыз го сиз чиркен, Билбейм, өзү сурагыла. Сизде бар окшойт ушул эркен. Андан кийин башкача болдум. Жалгыз калгандай эле болуп, анан кийин бирок жанымда кайнежелерим болду, байкемдер болду, апам бар болчу. Мени жалгызсыраткан жок. Мага неме кылып, жол көрсөтүп, Үйрөтүп турду, Ооба, үйрөтүп, сен башка жакка келген жоксуң, жаман жерге келген жоксуң деп аябай жылуу кабыл алышты. Мен ошого ыраазымын. Рахмат. Анан кийин болсо ошо 2 жумага кетти деп атпайм. Анан апам экөөбүз күтүп атабыз, качан келет Жок дагы деле. Жок, анткени Бишкекке бармакпыз да.
эмебиз боюнча, планыбыз боюнча бир жума айылда, анан кийин Бишкекке келмекпиз. Анан апам экөөбүз күтүп атабыз жок. Анан апам болсо ай бул келбейт экен, жүр өзүм эле алып кете берейин Бишкекке деп баарын чогултуп жыйнап туруп анан кийин Бишкекке келдик. Анан Бишкекке келсек ошо түнү анан Бишкекке келип атпайбы. А бул билбейт. Апа бияка өзүң эле келип калдыңар. Мен эртеси айылга барып алып кетейин деп аткам деп сени күтүп атып биз чарчадык деп апам. Анан ошентип мени алып келер Эмнеге Бишкекке келдиңиз үйгө барбай? Я, сезбек мырза. Айылга эмне барган жоксуз? Ооба, үйлөнүп коюп туруп 3 күндөн кийин таласка кетип кайра Бишкекке келип калыптырсыз. Бирок ошонткенде эле жакшы болуптур. Себеби баягы биздин жумуш ошондой да. Мындай баягы азыр дагы көп гастролдобой калдык. Ошол учурда 2006-та гастролго чыкчыбыз. 2006-2007 анан азыркы учурда болсо мына бирок ошонун баягы чыдамдуулугу менен ошол күндү туура кабыл алганы менен биз ушундай баягы даражага жетип отурабыз деп эсептейм. Ардактуу көрөрманым, өзүңүз байкагандай эле мына ушундай жакшы адамдардын жанына отурсаң маанайың дагы көтөрүлүп, алардын энергиясы сизге өтөт экен. Мен ойлойм бүгүнкү программа бир гана мага эмес, көрүп турган көрөрмандарга, келечектеги баш кошобуз деген жаштарга бир жакшы таасир болду болуш керек. Анткени биз кулагыбыз менен эмес, көбүнчө көргөн нерсеге ишенет экенбиз. Сиздердин үй бүлөңүздөрдөгү идеалдуулукту байкап, кайсыл жерде мүчүлүштүктөр бар, кайсыл жерде маселе бар, кантип чечсе болот. Бүгүнкү программабыздын алкагында кичине болсо дагы көрөрмандарыбызга бир пайдабызды тийгизсек өтө кубанычта болобуз. Көрөрманым, кош келиңиздер долбоору. Ар бир бизди көрүп жаткан экран сыртындагы көрөрманыбызды мына ушул жерден тосуп алып, кош келиңиздер деп айтууга ар дайым даярбыз. Программабыздын соңку мүнөттөрү дагы келип калды. Ошентсе дагы мен бул эки үлгүлүү жаштан, үлгүлүү үй бүлөдөн биздин келечектеги жаштарыбызга бир кеңеш сурагым келип турат. Кантип ушундай үй бүлө түзсө болот, кантип жаркыраган мына ушундай өбөктөрдү чоңойтуп, үй бүлөдө ырашкерликти бекем кармоо. Мен ойлойм, бул негизи аял затынын колунда болсо керек. Жаркын айайым, жаштарга кандай кеңеш бересиз? Ооба, сиз айткандай туура. Жаштарга айтар элем, ар бир үйдө бири-бирин түшүнүү деген сезим болуш керек. Ар бир үйдө мен деген болбош керек. Эгер бири-бирин түшүнүп, ар бир нерсеге үй бүлөсү менен чогуу үй бүлөдө биз деген сезим болсо, анда үй бекем болот. Ошондой. Рахмат. Сезбек мырза, сизден кеңеш. Элге журтта бейпил жашоо каалайм. Анан сөзсүз түрдө жана жаркын айткандай, ар бир жаңы үйлөнүп аткандарда, үйлөнүп жашап, бири-бирин тил табыша албай аткандар дагы ошо жүрөгүңөргө, сезимиңерге, жан дүйнөңөргө ошо биз деген нерсени орноткула. Биз деген жакшы нерсе, биз деген көпчүлүк, биздики биз кылабыз. Бардык биз деген нерсе үйдүн очогунда турса ошол жакшы болот. Мен деген бул болбойт да, баягы мен деп ар бири мен кыйратып атам, мен укмушмун, ошол нерсени жок кылгыла, мен дегенди. Биз дегенди үйүңөргө орнотуп алгыла. Жүрөгүңөргө орнотуп алгыла, сезимиңерге, жан дүйнөңөргө орнотуп алгыла. Элибизде, журтубузда тынччылык болсун, ар бир үйдө бейпил жашоо болсун. Рахмат. Сиздерге да чоң рахмат. Азыркы учурдагы адамдын эң чоң ресурсу болгон убакытты бөлүп келгениңиздерге, сиздин үй бүлөңүздөргө терең ыраазычылык билдирүү. Куттуу үйдөн куру чыкпайт дейт. Биздин мына ушул бүгүнкү күндөгү өнөктөштөрүбүздүн атынан белектерибиз бар. Smart & Rich компаниясынын атынан. Smart & Rich компаниясы 2013-жылдан бери Кыргызстанда пайда болуп, экологиялык накта таза азыктардан чайлар даярдап койгон. Бул чайларды кожойке катары сизге сунам. Үйдө ысык чай кылып, Сезбек мырза ырдап келгенден кийин маанайын көтөрүп туруңуз, ден соолукту дагы бекемдейт. Андан тышкары мына ушул бул сизге кол чаап койсок болот. Дагы бир өнөктөшүбүз бар. Бул Мээрим Давлетованын косметологиялык борбору. Өзүңүз деле сулуу экенсиз, бирок дагы сулуулугуңузду арттыргыңыз келсе, Мээрим Давлетованын косметологиялык борборуна барып, мына ушул сертификат менен өзүңүздүн жүзүңүзгө керектүү процедура жасатсаңыз болот. Мээрим Давлетова бир гана Кыргызстанда эмес, Израилде, Парижде, Россияда жана башка өлкөлөрдө окуп келген. Ошол себептерден 100% деңгээлде ишене берсеңиз болот. Биздин өнөктөштөрүбүздөн сизге белек. Ар дайым бар болуңуз, аман болуңуз. Өнөктөштөрдөн алган белектерибизди мына ушул кожойкеге тапшырдык өзүнүн колуна. Ал эми куттуу үйдө куру чыкпайт деп ар бир коногубуз турду. Өзгөчө агабыз бизге дагы белек бар бекен дегендей карап турдуңуз. Бул белек сизге. Албетте ысык чай ичип туруңуз Smart & Rich компаниясынан. Бул жактагы белектердин баардыгын конокторубузга тапшыра кетели. Ысык чай ичип, бизди эстеп кош келиңиздер долбоорун.
ар дайым жылмайып жүрүңүздөр. Бул дагы сизге. Кыргызстан тоолуу аймак болгондуктан көбүнчө айымдардын бетинде кара тактар бар, сепкилдер бар, өзгөчө төрөттөн кийинки. Эгер сиздин дагы жүзүңүздө кара тактар болсо, заманбап аппарат лазерлер менен эң натыйжалуу кетирсе болот. Аппараттын жардамы менен төрөттөн калган кара тактарды эң натыйжалуу кетирсе болот. Биздин клиникага кайрылыңыздар. Бишкек шаарында, Ош шаарында, Жалал Абад шаарында жана Москва шаарындагы филиалдарга келиңиздер, чогуу карабыз. В каждой семье есть своя чайная традиция. В моей с самого детства были мамины песни. Она всегда находила какую-нибудь песню под настроение за столом. Так пение пришло в мою жизнь, и я уже не представляю себе чаепитие без ароматного чая Smart & Rich и новой песни. Чай Smart & Rich. Полезное удовольствие. Асыл кеч көрөрманым, билесизби, жашоодо бүтүндөй бактылуу өмүр болушу толугу менен шек жаратат экен. Бактылуу мүнөттөр, бактылуу көзүрмемдер бактылуу инсандардын жанында болот. Эгерде мына ушул канчалаган саналган мүнөттөрдүн ичинде сиздерге кош келиңиздер долбоору бактылуулук тартуулаган болсо, биз чоң максатыбызга жеткен болобуз. Кыргызстаныбызда аманчылык болсун. Кыргызстандын ичиндеги бүтүндөй кичинекей мамлекеттерде ар дайым сүйүү, ырашкерчилик жана ошондой эле бактылуу мүнөттөр көп болсун. Ушуну менен кош келиңиздер долбоору программабызды жыйынтыктайт. Кызматыңыздарда Айзада Жамгырчиева болду. Аман туруңуздар, көрүшкөнчө.